Көк Жаңгак шаарынын тургундары үчүн жаңы мечиттин ачылышы күтүүсүз окуя болду. Анткени акыркы жылдары Чакан шаар улам талкаланып жок болуп бараткандыктан 2 кабаттуу заманбап мечит шаарды көркүнө чыгарды. Элибиздин ынтымагына ушунбесине ынтымак болуп, биздин аксакалдарыбыз, мугалимдерибиз, жаштарыбыз Көк Жаңгак шаарын келечекте гүлдөтөбүз. Ушул балдарда, ушул чыган балдарда бала болобуз деген жакшы ниет менен жашап, Кыргызстандын келечегин алабыз деген ниетибиз бар. Мечитте мусулмандар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Даарат алуучу жай, мыкты шарты бар намазкана эл кызматында болот. Ошондой эле үйрөнчүктөр үчүн экран аркылуу намаз окуунун сырлары жана маселелер дайым коюлуп турат. Кыргызстанда мындай мечит курула элек. Биринчи жолу ушундай жогорку деңгээлде курулган ийик мечит. Ушул мечитке келип намаз окубасаңар, Аллах Тааланын алдында кандай жообуңар бар өтө оор. Жеке ишкер Эркин Сарпашевдин айтымында мечит куруу менен элди ыйман жолуна тартууну максат кылган. Аны менен бирге жаштарды салттуу динге тартуу үчүн медресе да ачылган. Бул мечиттин салынышы өзүбүздүн балдарыбызга дагы, бизге окшогон мындай карыяларга дагы өтө жакшы болуп атат. Анткени бош убактыларын намаз окуу менен өткөрөт, жакшы, таза жүрөт, баягы хулигандыктан, аракчестиктен жана башкалардан көп учурда балдарыбыз тазаланат. Мындай демилгени Сузак районунун жетекчилиги да колдоого алат. Алар ишкердин бул аракетинен кийин башкалар да шаардын өнүгүшү үчүн салым кошот деп үмүттөнөт. Сизди көрүп жаштар өсүп атабыз. Сизди көрүп ушу Көк Жаңгактын эли, ушу Эркин агамдай түздөнөйлү, Эркин агамдай болойлу. Ушу Эркин агамдай жок дегенде Көк Жаңгак жолуна же арыгын казганга аракет жасайлы, элге кызмат кылайлы дейт. Мына сиздин эң чоң таалимиңиз ушул болуп атат. Авазбек Айтиев, Ибрагим Ашуров, Коомдук 1 канал, Жалал Абад облусу.